Өлкөдө накталай чет элдик валютанын тартыштыгы байкалбайт. Бул тууралуу Улуттук банктын банктык көзөмөл башкармалыгынын башчысы Эмиль Саражиев билдирди. Анын айтымында жалпысынан Кыргызстанда валюта рыногундагы абал туруктуу деп бааланууда. Жалпысынан рублдун курсунун өзгөрмөлүгүнө келсек, рыноктук механизмдер рублга жана башка валютага карата курсту жөнгө салат. Улуттук банк зарыл болгон учурда банк секторуна жана башка акча алмаштыруучу жайларга даттануулар же мыйзам бузуулар боюнча текшерүүлөрдү жүргүзөт. Валюта рыногундагы абал да тынымсыз көзөмөлдөнүп турат, деди ал. Рак оорусунан айыктырууну убадалап акча алган чет элдик жаран кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук милициясынан кабарлашты. Маалыматка ылайык 24-апрелде Ала Мүдөн райондук милициясына арыз менен жаран кайрылып, өзүн Сиддик деп тааныштырган адам февраль айында рак менен ооруган баласын медициналык жол менен айыктырып берем деп ишеничине кирип, 5500 АКШ долларын алып, изин жашырып кеткендигин билдирип, чара көрүүнү суранган. Жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иштеринин натыйжасында кылмышка шектелип, 41 жаштагы Пакистандын жараны кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда тергөө иштери уланууда. 28-апрелден тарта Бишкектин Садыгалиев көчөсүнүн түштүк багытындагы Волково көчөсүнөн Ден Саяпин проспектисине чейинки бөлүгүндө бир тараптуу кыймыл уюштурулат. Муниципалитеттен билдиришкендей, мындай чечим өткөрүү жөндөмдүүлүгүн, жол коопсуздугунун деңгээлин жогорулатуу жана жол кырсыктарынын санын азайтуу максатында кабыл алынган. Белгилей кетсек, Садыгалиев Волково көчөлөрү менен Ден Саяпин проспектиси Садыгалиев көчөсүнүн кесилишинде жүргүзүлгөн изилдөөлөр Садыгалиев көчөсү менен бара жаткан унаалардын агымына туруштук бере албай тургандыгы көрсөткөн.